медакадемиянын Марфа корпусунан барганда ошо холодильниктеринде ошол муздаткычтарында 340 өлүк табылган. Бул бир 3 жылдан бери жаткандар экен. Түрмөдөн аябай көп сатылган экен, анан Чимкоргондон көп сатылган экен. Формалин куят, анан сөөктөрдү, булар жүздөгөн сөөктөрдү Германияга алып кетчү. Акбөкен Дүкенич, сиз депутат кезиңизде жасаган иликтөөлөрдүн арасынан жанагы Кыргызстандан башка өлкөлөргө сатылган өлүктөр боюнча өтө чуулгандуу маселе козголгонда, ошондо дагы сиз Кыргыз темир жолунда бир чоң ажыдардын койругун тебелеп алсаңыз керек эле да. Ошол өлүк сатуу боюнча иликтөө бүгүнкү биздин программанын темасы болсун. Эмнеден башталган? Бұл өлік проблемасы уағында аябай башында баштаганда мен ошончолук деңгээлде олорунда билген эмесмин. Чында мен ойлочумун да, баягы тир адамдын органдарын сатса мындай түшүнүктүү да, анан өлүктү да сатабы деп биринчи мага информация келгенде ошо ишенген эмесмин да. Анан кийин баягы иликтөөнү баштагандан кийин анан масштабын көрүп, анан ошондо таң калгам да. Эми биринчиден бул негизи медакадемиядан башталган. Медакадемиянын Марфа корпусунан барганда ошо холодильниктеринде ошол муздаткычтарында 340 өлүк табылган. Бул бир 3 жылдан бери жаткандар экен. Анан кийин бир 700-ге жакын бочка, ошонун ичинде бир 300 бочка табылган. Ошол бочканын ичинде мен ошондо бир көргөндө бир адамдардын органдары, баштары, башка органдар, анан ички органдар аябай көп экен да. Анан ошондон баштап иликтөө эметкенде, анан кийин түшүндүм да. Эмне үчүн мындай ошондой болуп кеткенинчи. Аял, өлүк аялдын сөөгү эми бир $40,000 чейин сатылган экен. Эркектики арзаныраак болгон экен. Эркек бир $25,000 экен. Эмне үчүн? Мусулман мамлекеттерде, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Арабский Эмираттарда көп биздин медакадемияга окшогон вуздар бар. Ал мамлекеттер шарият менен жашагандан кийин адам өлгөндө, даже тырмак калса, чач эметсе, көмүш керек экен да. Анан кийин бизге окшоп экспертиза кылбайт экен. Ошондуктан адамдын сөөгү табылбайт экен аердечи. Жок. Окуганга материал жок. Окуу жайга материал жок. Анан кийин бир окуу жайына сөөгүктөр чыттанып кетет эле бат. Ошондуктан бир топ көп сөөгүктөр керек экен ошондочу. Анан ошондо бул бир жагы бизнестин. Экинчи жагы пластинация кылган. Бул органдарды алат экен. Анан бизде бир профессор бар, Габитов деген. Ошол дүйнөдө баягы бул пластинация негизи керектүү нерсе да. Бул жагы баягы керектүү нерсе, анан башка адам жашаш үчүн бир органды алып коёбу? Бул жүрөктү пластинациясы эмне? Бул Габитов деген профессор деген бул пластинацияга негизи 300 жылдай болгон экен. Анан бул жаңы метод тапкан экен да.
жүрөктү алат деп коелук. Жүрөктөн канын агызат да, анан канга ошол кан тамырларына мындай жидкий бир пластмасса куят экен. Суюктукту анан ал бирткеден катып калат экен. Катыганда ошол кан тамырлардын арасында катып калат. Эң негизги дүйнөлүк практикада ошону тиги эмеге салып коет экен. Тиги кислотага, анан кислота адамдын этин жеп, анан жана пластик эле калып калат экен да. Анан бул эмнеге колдонот? Бирок деформация болуп калат да, бай кыйшайып эметип калат экен. Анан булар деген бай хирургтар операция кылып атканда ошону карайт эткенде, тамырлар каерден өтөт, кайсы жерден операция кылса болот, ошол өпкө боор баардык органдарга ошондой кылат экен да. Бул негизги керектүү нерсе. Бирок кандайча кылган? Мен эми көп нерсени ошондо ачыкка чыгарган эмесмин. Ошол кезде эмне үчүн дегенде, эми башка бирөөнүн бай жүрөктөрүн оорутпайлы дегенбиз да. Ошондо бай экспертизага барып, авария болот, ар кандай нерселер менен барганда, ошол сойгондон кийин, анан кийин акаса кээ бир эксперттер ошондой болуп атканын да билбептир чынын айтканда. Булар баягы экспертиза кылгандан кийин тиккиле деп санитарларга чыдап кетет экен. Ал баягы тигип, анан кийин жууп, тазалап, кийимдерин кийгизип, анан баягы туугандарына берет да сөөктүчү. Ошол маалда органдарды ичине салбай коюшат экен. Жүрөк, боордун баарын салбай эле чаккага салып туруп, ошол морфол корпуста пластинация бөлүмү болгон. Ошол жерге алып барат да, анан алар тетигил академияда жанагы жанар деген эменин жанында бир корпус турат, мындай билинбей бактардын арасында. Ошол жерге барып, подвалдарда ошол жерден жанагы пластиктен жасалган эмелерди ошол жерден чиртишкен да. Анан жана Габитов тапканы бул тиги кислота куйбай эле, бул саздардан жанагы балчыкты алып келишет да. Ошого келет да, анан жерде бактерия бар да. Анан бактериялар ошол эттин жейт экен да, анан пластик алып калат, бирок деформация болбойт экен да. Анан ошол жерден Кыргызстандан булар ошол чет мамлекетке алып барып сатылып чыккен да, мунун баарычы. Бул бир жага жана сөөктөрдү алып кеткени, формалин куят, анан сөөктөрдү булар жүздөгөн сөөктөрдү Германияга алып кетчү. Бишкектен машиналарга жүктөп Германияга алып барат. Германиядан какой-то части Кытайга алып барчы. Кээ бирөөлөр ошол контейнерге салып алып туруп, ошо араб мамлекеттерине жанагы учебный заведенияларга алып барып, ошол жерге баягы как учебный пособие катары хирургтар баягы кескилеп ошолорду эметишкен да. Анан ошол үчүн бунун баасы чыккан экен. Анан бир гана ошол Германиядан көздөрүн чыгарып, анан кийин көк көздөрдү салып койчу экен. Европейцтер капырлар дегендей кылыпчы. Мусулман экенин жашырып. Анан бул бир, анан кийин үчүнчүсү бул пластинированный ошол музей бар. Германияда музей пластинасы бар. Ошону дүйнөдөн ошол Хагенс деген профессор ар кайсы жерге алып барып, аны кадимкидей жана Ленинин мавзолейине илгери очередке турчу эле го. Ошонто очередке туруп ушу көрүп чыккан да. Анан ошол жердин бир 70% кыргыздар. Кыргызстандан барган сөөктөр. Бир эки сөөк Кыргызстандан барган сөөктөр жоголуп кеткен адамдар болчу. Атын атабай эле коеюн, бир драматург бар эле, ошол Восток Алматинский менен Чүй кесилишинде жашачу эле. Үйүнөн чыгып алып эле жок деп 3 жыл бою издеп жүрүштү. Мен караганда ул скорый менен эле 4-көр больницага барып түшкөн экен. Ал жерден түшүп, анан кийин ал жерге да тиги Свердловский роводго арыз жазган экен. Алар барып ошол жерден кат жөнөтсө, бизде жок деп эметкен. Ал өзүнүн эле аты менен чөнтөгүндө пенсионный книжкасы бар экен. Операция кылып атканда өлдү деп койгон экен. Ошону Германияга сатып бериптир кийинчи. Көптөгөн мына ал көлдөн бир Жапаров деген Жетөгүздөн болуш керек. Жапаров деген ал энеси түрмөдө жаткан экен. Түрмөдөн пластинацияга барып сатылып кеткен экен. Кийин энесинен сурасак, 2 жыл бою ушу балам да тактанып, мен ыйлап, мен уулум түрмөдө, ошого бара албай койдум, уулума барсам болот эле деп, ал өлгөнүн да билбейт экен. Дагы бир могул
Черная речка, Красная речкада, Черная речкада бир ушул жерде бир интернат бар. Ошол жерге барсак, ошол жерде 2 бала бар экен, 2 кыз. Анан алардан сурасак, орус атабыз сентябрда түрмөдөн чыгат, бизди алып кетет. Анан атабыз менен чогуу жашайбыз деп. Алар ошентип атса, 2 жыл мурун анын атасы сатылып кеткен, өлүп. Анан ошентип түрмөдөн аябай көп сатылган экен, анан Чимкоргондон көп сатылган экен. Невостребованный деп эле алар именно сатып берген экен да. Ошол жерден бир суроо туулуп атат да, жанагы кыргыз деген морг болобу, кандай болобу, кескилейби, изилдейби, иликтейби, кандай болгон күндө дагы өлүктү алып чыгып, алып барып көмүп, Куран окуп, жаназасын түшүрүп көмөт да. Анан ошондо тууган уруктар сураган эмеспи? Эми көбү чын эле баягы тууган уруктары алган эмес, көптөр официально жазып берген экен, көмө албайбыз дегендей. Бирок арасынан мына ол өзгөчө бир эме болуп калган. Жумгал районунда Кызарт деген айылдан бир жигит, атын азыр эсимде жок. Эми ошол ситуациясын карабайсыңарбы? Бул документ боюнча колониядан чыккан, Молдовановкадан колонияга чыгып, кеткен деп, буту менен басып эле кеткен деп кагаз берип атат. Анан мен сурап атам, силер аны кантип кетти десем, баягы зонадан чыкты, анан бу жерден машина токтоп алып, машинага отургузуп койду, 3-4 Аламедин базарына барып, анан Аламедин микрорайон Аламединде бир эжелер бар экен, ошол кеткен деп койду да. Анан мен кийин сурадым, а силерге эмне телефон чалып айтып койдубу? Мен ушу Аламединден кетип атам десем, баягы унчукпайт. Эми баягы чоңдор эмне десе ошону айтып атат да. А бирок эң таң калыштуусу, ошол күнү, эртеси күнү аны эртең менен бир Горбачев деген, мен эсимде калып калды, бир Горбачев деген скорый помощьта иштеген врач, ошол бирөө чалган экен. Марфа корпусунун жанында бир 5 метр жерде бир жаш, бир 25 жаштагы бир бала жатат. Анан алар келсе тирүү экен, бирок баягы без сознания жаткан экен, комадабы. Анан булар аны алат да 4-нчү горбольницага барса, анан кийин бул баягы ичи чоңоюп, анан кийин баягы туалетке көптөн бери барбаганго, анан алар албай биринчи больницага жөнөткөн экен. Ошо биринчи больницага барып, анан кийин ал жерден процедураларды жасап алып, анан кийин 4-нчү больницага алып барат да, анан ошол жерден 1 сутканын ичинде өлөт. Эми тиги врач айтып атат, жазып атат. Артында пролежни деп, Горбачев деген, у него на спине есть пролежни деп атат. Көптөн бери турбай жатып калган адам. Демек, бул жатып калган. Пролежни болгондо кроваттын изи калып калган дейт. Кроваттардын изи калганда, демек бул кроватта матрасы жок жаткан. Анан 4 бурчтуу болуп, ошо пролежни болуп калган экен. Демек бул кыймылдабай бир топ жаткан экен. Суроо. Ал адам ага чейин көп күндөн бери жаткан экен. Кантип өзү басып, Аламединге чейин кетип калды. Бул бир суроо. Экинчиден, демек суроо туулат да. Демек муну өлөлөк адамга өлдү деп справка берип, зонадан чыгарып жиберген. Аны алып келгендер эксперимент кылабыз деген ойду алып келгенби, мен ошондо бир врачтын столунан бир китеп алып, кишини ал келгенче окуп отурсам, ошол тирүү адамга пластинизация кылганда тамырларына тирүү адамдын жазылып турат да, ошол жерде тирүү адамга формалин куюлган экен да. Анан ошол айтып атат да, бир жагынан кан тамып атат, бир жагынан формалин куюлуп атат, анан көз караңгылап, анан өлүп кетти депчи. Анан мен ошондо таң калдым, сурадым, бул эмнеңер десе, анан ал айтты, мен эми предположение деп туруп айтты да, ошондой бир эксперимент кылабыз деген ойдо алып келген окшойт. Анан кийин ошондо бир шопур киши кирип келген экен. Кирип, булар коркуп кетип, айтып койбосун деп алып туруп, анан кийин ошол пластинациядан бир 10 метр жерге алып барып эле жерге таштап койгон экен. Анан алып, эне деген кургур жүрөгү сезет окшойт. Ошол энеси издеп жүрүп таап алды. Германиядан.
жок ушул жерден. Германияга кетирип аткан. Ошондо бир ай бул издеп жүрүп, артынан анан тиги 4-чү горбольницага барыптыр, артынан жүрүп, анан кийин таап, аябай скандал чыгаргандан кийин ошол кызарт деген айылдан анан ошо берип жерип, анан кийин көмүлдү да. Эми бул Германияга кетпей калып, энеси алып кетти да сөөгүн. Сатылып, даярдап аткан жерден энеси таап алып, анан барып алып кетип көмгөн да. Бирок ошентип энелери таппай калгандары миңдеген адам бар. Анан кийин жанагы үйлөрүн, ата-энелерин, бир туугандарын, сөөгүттөрүн алып кетип, ошол ички органдары жок көмүп койгондар да бир топ. Анын арасында 17 кичинекей балдар бар болчу. Анын баарын мертворожденный деп жазып койгон экен. Бирок аттары бар да. Анан кийин мертворожденный кантип 1 метр болот. Мен ойлоп койдум да, таң калып калгам да, мертворожденный 1 метр бала төрөлбөйт да, 1 метр. Демек, булар менин ошондо бир ой болуп калды. Жанагы детдом ошол жерден өлгөн балдарды көмүлбөй эле ошо кетип калчу деп. Дагы бир могул Новопокровканын зонасынан дагы бир кызыктуу нерсе болду. Ошол убакта атылып кеткен экен бирөө. Атууга кеткен, бирөөнү ичке 4 жолу сайган экен. Атууга кетти деп ошол приговорду эметкен экен, анан обжаловать этпептир. Исполнение кетип калган экен. А бирок жанагы 4 жолу бычак жеген, эсимде жок, Петухов ушул сыяктуу бир фамилиясы ушундай болчу да, өзү Новопокровкалык экен. Анан сөөгүн таптык. Медакадемияда жаткан экен, холодильникте. Анан ошол жерден чоңдорун алып келип, бутунда эле биркасы бар экен, анан алса ушул. Анан айттым, курсагындагы 4 бычак сайылган жерлерин көргөзүп койсоңор деп, бири-бирин карашат, жок экен деп. Анан мен түшүнбөй калдым, бирөө жөн эле атылып кетти, же муну калып эле өлтүрдү деп аны бошотуп бердиңерби? Деп, ошо таң калыштуу нерселер көп болгон. Анан ошо Габитов деген профессор көп кызыктуу нерселерди айтам, жашырып койгондор да толтура болду. Анан ошондо Беши Болгор Акылбеков деген Медакадемиянын ректору. Ректор эле, ал депутат менин коллегам болчу, Беши Болгор. Проректору бүгүнкү ректор Индира Кудайбергенова деген бар эле. Анан кийин ошолордун баарын жумуштан чүргөн. Бүгүн кайра Кудайбергенова ректор болуп калыптыр. Анан Андан башка жана түрмөнүн начальниги. Түрмөнүн ошол Гуинин Бубил деген бир 17 жылдан бери начальник болуп турган экен, ал кетти. Көп зонанын руководителдери кетти. Медакадемия экспертизанын начальнигине иш козгогон патологоанатомдун эмеси кетти. Министерстволордон бир тобу баягы Индира Кудайбергенова айткандай, Акбөкөн Таштанбеков менин колума операционный столума келсе, курсагын кезип, кара мышыкты тигип коет элем деп айткан экен. Анан мен Кудай деп жүрдүм, эми ошол барган жериме Кудайбергенова деген болсо барбайм депчи. Анан кийин ошол кезде Кудайбергенова каякта иштейт эле, ким болуп иштейт эле? Проректор болчу. Проректор болуп, анан ошондо чүп калган. Анан кийин бүгүн ал нерселердин баары унутулуп калган окшойт, кайра ректор болуп коюптур. Эми аны коюп аткан кишилер өздөрү билет да. Эми көп нерселер болгон. Ошол эле Байболов кийин таарынып жүрдү мага. Мен так айта албайм, бирок ошондо эми тизмеде жүргөндө Проспект Мирадан авто ДТП менен авария болгон бир 30 чамадагы жаш жигит деп келип, анан ошонун ичига өпкө боорлорун алып койгон, аны да сатып берген экен, тигип. Ошол күндөрдү баягы изилдедим да. Ошол күнү ошол жерден Байболовдун баласы авария болгон экен. Эми мен чындыгын айтышым керек да. Мен эми айткан жокмун, 100% ошол. Бирок башка авария болгон эмес. Десем, тескерисинче кайрамага каршы болуп, эмнегедир. Бирок эң дагы бир проблема болгон, мен врачтарга түз айттым. Эмнеге? Мага кызыктай көрүндү да, Кыргызстандан Германияга чейин ошо эч кандай тоскоолдуксуз машиналар жетчи да. Бирок келатканда проблема болчу. Анан бир күнү түз эле суроо бердим. Дагы бирдеме алып кетчү беле десем,
бетин ылдый карайт. Анан мен айттым, мейли, подозрение болчу эле десем, ошол бир врач айтты да болчу. Эмне десем, эми ичинде биз ар бирүнө 10 литрден, 15 литрден формалин куйчубуз дейт. Бул кралин кадимкидей эле, сасык. Анан кийин ит наркотикти только ит таба алат. Любой границада. Формалинден ит качат. Аябай сасык болот. Анан плюс еще груз 200 да оформление кылат. Анан өлүктөр болгондон кийин такыр эле качат. Таможниктер деле карабай эле өткөрө берет. Эмне ичинде болду десем, ушу наркотик салынып кетчи го, потому что бизден кийин машина бир жакка барып кайра келчи дейт. Анан кийин аны ким десем, ушул Ак үйдө 7-этажда отурган бир генералдын жээндери бизди жолотпочу, ошого чейин кетчи деп, анан бирок мен так эмес, бирок информация болуп калды. Анан кийин эми так болбогондон кийин эми аны айтыш деле кыйын, бирок көп таң калыштуу нерселер болду. Кийин деле бир топко чейин сатылып атты. Бүгүн билбейм барбы жокпу. Бирок дүйнөгө аябай ошондо дүңгүрөп кеткенбиз. Ошондо менин биринчилерден иликтөө болгон, ошондо ушул депутат, замминистрга чейин жумуштан алынганда көптөр алынган. Иш козголгон эмеспи? Иш козголгон эмеспи? Иш козголгон. Бир топ иштер козголду. Ага чейин ошондо биринчилерден болуп, Попова деген могул жаңы жерби ушу жерден бир кемпир келип калган, бир аял келип. Анан мага бир кандай, өзүңүз ойлосоңуз, бир келип алып эле бир 2-3 күн келип жүрдү, анан мен кабыл алдым. Анан келип сөздү эмнеден баштады. Мен апама дейт, энеме дейт, түш керип атат. Эмне түш? Ошо небереси дейт, менин кызым түшүнө кирип атыптыр. Анан апа менин үстүмө не башка бирөөнүн кызын жаткырып койгонсуңар, менин баламды алып келип бергиле деп күнүгө түш көрөт. Мен айттым да, кечиресиздер, эми түш кирди деп мен кантип баштайм иликтөөнү. Анан аябай тажат берди. Анан мен чын эле жазып бергем, сокул эме СМБге жазып бергенбиз. Анан кийин болбой эле, анан кийин баягы мен эми өлүктөр боюнча иликтөө болгондон кийин баягы экспертиза мен жазгандан кийин алар экспертиза, эксгумация кылды барып. Андан мурун эми бул историясы мындай, баягы сокулукта кызы төрөйм деп барган экен, анан ооруп калган экен, анан ооруп алгандан кийин патологиясы болгондон кийин 4-чү больницага жөнөтөт, роддомго. Анан бу жерде жатып төрөп атканда бала да чарчап калат, документ боюнча. Анан кийин кызы да өлөт. Анан ошентип туруп ал бала ыйлап келет. Бир күндө мен неберемди да жоготтум, кызымда да жалгыз кызым бар болчу. Дейт, анан кийин баягы мейли деп туруп эксгумация кылат все-таки. Жок, ошондо деген кызы менен да небересин да көмгөн болобу? Чогуу көмүп койгон экен да. Чогуу көмүп койгон экен. Анан чогуу көмгөн экен. Анан чогуу көмгөндөн кийин эксгумация кылып, тиги баланы алып чыгат. Төрөлгөн эркек бала алып чыгат. Эми экспертиза, сокулуктун экспертизасы, ал экспертизага алып келген бала кыз деп экспертиза заключение берет. Анан ошондон башталып кетет да. Анан кийин иш козголот да, 4-чү больницанын акушеркалары да бирдемелер сот болот. Сот болуп, анан изилдеп, в общем, мындай чындыкта табыш кыйын болчу да. Бирок бир эмнегедир соттон бир акушерка туруп алып, анан баарын айтып берип коет. Болгондой, бирок кызды кантип мындай туура эмес жол менен жаңы жылдын алдында деди беле, майрамдап отуруп бул кызды мындай өлтүрүп алдык, ачыгын айтканда, врач операция кылбай, тиги кардиолог алып барып келгенче баягы эме деп, жанан кесареваны мен жакшы түшүнгөн жокмун, ошондо кесарево сеченияны азыраак кесип койдук деп, жанан баягы баланы кысып туруп ичинен чыгарганда, оказывается, бир жерде кровотечение ачылып кеткен экен. Анан ошондон тиги кыз өлгөн экен да. Бирок эркек деп туруп алды да. Бул аябай жер аял экен. В общем, изилдеп жүрүп, бул Петербургтан небересин табат аягы. Түрүү. Эми анын айтуусу боюнча ошол эле маалда Петербургтан бияка бир конокко келгенби, же үй салганы келгенби, ошо врачтар келет экен аялы менен. Анан ошо 4-чү больницага түшөт да, баягы кесарево кылганда баласы чарчап калат. Ошол маалда тиги кыз да төлөйт.
төрөгөндө бул балдарын алмаштырып коет да, бул кыз төрөгөн экен, буга бала эркек баланы берет да, тиги кыз деп. Бул жанагы Попованын айткан менен ушундай болгон да, кийин мен аны баягы бул өзү эле жанагы следствие менен жүрдү да. А тиги Петербургдагы келген коноктор өзүнүн баласы экенин билеби, билбейби? Эми күйөөсү билди да, аял билбесе да күйөөсү билди. Анан кийин мага кайра ыйлап келиптир, мен көрдүм, алыста мага көргөзбөй жатат. Анан бул ыйлап айтты да, мен жалгыз неберем дейт, башка эч ким калган жок дейт. Анан мен неберемди көрдүм, жакшы, ата-энеси жакшы багат экен, кийингени де баардыгы сонун экен, мен антип бага албайм. Мен айылдамын, акчам да жок, эчтекем жок. Мен ушуну бир жылда бир болбосо да мени башка бир кемпир деп, мени бир кучактатып, чыттатып койсо эле болду деп ыйлады да. Анан кийин мен да айттым, мен Петербургда аларга кантип эмне кыла алам? СМБде эмне кыла алат? Эч ким эчтеке кыла албайт. Эми билбейм муну кандай кылабыз деп, баягы жолун бүткөндөн кийин анан баягы эксгумацияга кылганга да аябай боорум ооруду да. Ошону билбей калса деле, өлдү деп калса да мүмкүн жеңил болмок. Анан кийин бул байкуш чын ушул эле болуп калган да, ушул небересин көрөм деп эле ушу акыркы акчасына Петербургка барды. Анан кийин келбей калды. Кийин эмне болуп бүткөнүн да билбейм. Бирок мындай ушундай трагический ситуациялар болгон. Жана драматургду да кийин мен сөөгүн таап бергенден кийин да балдары да ушул квартирасында эч кимди киргизбей 3 жыл күткөн экен. Аягында мына сөөгү да жок, көмө албай да калышты. Анан ошондо ошо холодильниктен жана айтпадым эле 340 сөөктү чоңорук эмесине баягы экскаваторго асты. Анан ошондо көмдүк. Орусу да кыргызы да баягы чогуу эле көмүлүп калды. Анан кийин туугандар таап келгендер болду. Бирөө келип крест коюп кетет. Экинчиси крест алып туруп ай коюп коет. Анан кийин астында мусулман да жатат, мусулман эмес да жатат. Анан ошо анан арасында дагы бир 27 бала, 17 өз ажалынан өлбөгөн да сөөктөр чыкты да. Ок тиген да бар экен, анан кийин ошону таң калышты, эми зонада жаткандар кандайча ок жейт. Баардыгынын заключениясы туберкулезден өлдү деп жазып койгон экен. Баягы кабыргалары сынган, дагы бирдемелер сынган, баштары жарылган. Демек ошончо бирөөнүн колунан өлгөндөр жашырып койгон да. Көпчүлүгүн экспертиза кыла албай калганбыз да, баягы холодильник көчүп калып, кайра күйүп, булар ошону товар деп акчасын алып төлөп койгонбуз деп эле сактап жүрө берген 3-4 жылдан беричи. Анан көптөгөн нерселер болду. Айтсаңыз, чет өлкөгө канчасы чыгып кетиптир, анан сиз барып бул жактан кармап калгандарыңар канча болду? Баш аягы Кудайым өзү кечирсин, булар деген тонналап санаптыр да. 700 тонна орган кетиптир. Чыгып кеткени. 800ге жакын сөөк чыгып кеткен. Кыргыздын сөөктөрү. Кээ бирөөлөр ошол турат музейде. Дагы эле кыргыздын жарандары. Алып барып көмдүк деп атпайсызбы, ошо канча? Бияка 340тай. Ал бул жактагы. Бул баягы холодильниктер сынып, холодильник иштебей калып, анан баягы бузулуп калган. Булардын эмеси менен булар үчүн товар болчу да. Анан кийин ошол бул биринчи иликтөөлөрдүн бирөөсү болду. Кийин эми ачыгын айтканда, эми бүгүн айта берсе болот да. Ак үйдөн чыгып токтотчу, жумуштан баарын алабыз. Күнөөлөрдүн баары жазаланат. Сен токтотчу, бул такыр дүйнөгө жайылып кетти дегенден анан мен токтотуп койгом. Алар баягы жумуштан алганын алып иш козгоп, кийин анан баягы ошол убакта Өмүркулов, бул киши менин коллегаларым болчу, депутаттар болчу. Анан кийин кээ бирде айтат эмеспи, карга карганын көзү чукпайт деп. Ошол маалда каргалар бири-биринин көзүн чуккучу. Эми барып калсаңыз чукуйсуз да. Чукуйсуз деп үмүт этип атам мен. Эми чукуй тургандай парламент барса, эми мандаты барбы, же мандаты жокпу? Адам таза барыш керек, таза жүрүш керек да. Анан кийин эгерде ууру болсоң, чукуш керек албетте.
сиз айткандай кустуруш керек жегенин баарын. Туура айтасыз. Бүгүнкү программа жүрөктү оорута турган программа болду. Себеби дегенде жакшы ошол 2005-жылдары сиз барып калган экенсиз, депутат болуп. 2000-жылы. 2000-2005 жылдары. Жакшы ошондо деген чоң-чоң аждарылардын куйруктарын тебелей турган иликтөөлөрдү жасаган экенсиз. Жакшы ошолор жанагы сиз айтып атпайсызбы, чындык ошол кезде жок болчу деп. Чындык азыр деле жок. Жакшы сиз барып калган экенсиз, ошондо чындыкты аягына жете албасаңыз дагы издеп аракет кылып турсуз. Бирок эми иликтеп туруп берип койгондон кийин соттоп жазалоо бул мамлекеттин, өкмөттүн иши болчу. Аны алар кылбаса керек, же кылгандыр, аны биз пока билбейбиз. Сиз эми дагы мына буюрса шайлоодон Афган согушунун ардагерлеринин партиясы өтүшүн мен аябай Кудайдан тилейм. Анткени мен сизге ишенем. Баргандан кийин сиз дагы мындан дагы чоң уруулардын, мындан дагы чоң кылмышкерлердин бетин ачып, иликтеп, чындыктын түбүнө жетесиз деп. Буюрса, Кудайым кааласа. Эми анда мен жалгыз жазадым. Бул жолу биз көбүрөөк баратабыз. Ошондуктан мындан бир 20 эсе көп жумуш кылабыз деп ойлойм. Анын үстүнө эң негизгиси алды эмес, эң негизгиси бул биздин программаны ишке ашырыш. Иликтегениңизде мени кошуңуз, мен жардамчы. Болду. Бирок жанагы сөөктөр боюнча ачыгын айтам, моргтордо жүрүп, мурдуман жыты 1 жыл кеткен жок. Тамак ичерде мурдума баягы формалиндин жыты келет. Анан кийин чын, бирок моргто жүргөндө баары ушу кирбейт деп ойлогон. Бирок деп ошондо айттым эми. Өлгөн адамдан коркпой, оказывается, бүгүн тирүү адамдан коркуш керек экен да. Туура айтасыз.